Каяктан финансирование аласыздар, бияка келип алыстан. Лифттен үмүт үзүп койгон окшойсуздар, Мына полдун абалын караңыздар. Скоштой бериптир, скоштой берип, ботинка чаптагандай кылып эле эптеп муну дагы чапташыптыр. Керектүү канды бир адамга бир келин ушундай болуп атса, ошону таап бере албай атсаңыздар анда сиздердин эмне керегиңиздер бар дейм. Бул имарат эмне? Бул улуттук коопсуздук кызматына салынган имарат. А бул имарат эмне? Бул ушул төрөт үйүнүн имараты. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада нактап өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга 20%дык арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исак. Мен бүгүн Нарындамын, Нарын шаарында жүрөм. Азыр ушул Нарын шаарындагы төрөтканага келдик. Анткени буга чейин бизге жазып атышкан ушул Нарын шаардык төрөтканасы биротоло мындай колдон түшүп калган депчи. Анан эми негизи биз жамандыкты көрсөтөлү деген ой жок. Азыр врачтар, дарыгерлер, медсестралар, бул медайымдар, бул шартка жараша иштешет. Эгерде айлыкты бербесең, анда пара ала башташат. А эгерде дары дармек менен камсыздап бербесең, анда бар алып кел дейт. Себеби өздөрүнүн жанынан эч ким кылбайт. Анан тартипти жакшы кылбасаң, анда адамдын табияты ушундай болот. Ар ким билген оюнун ойнойт да. Ошон үчүн бул жакта контроль кандай? Ошол медицина кызматкерлеринин үстүнөн. Дары дармек менен камсыздоо кандай? Ушуга окшогон нерселерди айтып көрсөтүп ачып берели деп турабыз. Анткени баары бир элдик көзөмөл керек, баары бир элдик көңүл буруу, элдик мындай бир контроль дагы керек. Аны мынау жашоо бир нече жолу далилдеп атат да. Урматтуу мекендештер, Москвада жыйган буюм таймыңыздар, топтогон түйүнчөңүздөр болсо, сүрсүтпөй Кыргызстанга бат-баттан жиберип туруңуздар. Сиздердин аманатка кыянат кылбай, кызмат кылчу жигиттер бар. Алар аманат жүктү Кыргызстандын баардык облусуна бат жана сак жеткиришет. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой жетишине 100% кепилдик беришет. Каттамдар туруктуу. Ыдырыс Исаковдун атынан кайрылгандардын жүгүн 20% арзандатуу менен алышат. Байланыш телефону +7 926 763 73 81. Кандайсыз? Саламат. Жок, келчи эмес, келин болчу ошону өткөн. Алып келдиңизби? Таштап кетип атасыз эми. Таштап кетип турдум. Төрөдү? Төрөйлүк жаңы жеткирип берген. Бирдемеси менен кошо алып келдиңизби? Бирдемеси? Бирдемелерин алган ғой алдыда мен бирдеме келин болуп атсам. Өз даярданып аткан. Өз даярданып. То есть мындай самун, жанагы салфетка, перчатка дегенге окшогон. А сиз билбейсиз? Билбейм буну. Макул болуп. Нарын облустук. Саламатсыздарбы? Заведующий как белгилүү. Операцияда бүтүп турасыздар. Кандай? Операцияда. Операцияда болсо деле кире берели. Кимдики? 705. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Бизге жанагы врач керек эле. Главврач. Операциядан? Заведующийби? Ооба. Операцияда. Андан кийин сиз Биз санитарга келебиз да. Аларга жооп бере албайбыз. Биз кирип көрүп чыгалы дедик эле. Өзү негизи бул жакта бир кызыктай экен. Адатта эми мындай биринчи кабатта кабыл алышат го, эми төрөт эми. Өзү мисалы кээде суусу кетип башка болуп аран келет эми. Анан келгенде дароо киргизе койгонго биринчи этажды ош төрөткана кылышат да. Бул жакта 3-ч этаж экен, өлүп баратсаң дагы чыгышың керек экен да, көтөрүп. Көтөрүп чыгабыз. Көтөрүп чыгабыз да. Аябай көтөрүп чыгабыз. Ага, лифт жок. Лифт жок. Настыкке менен ошо өзүңүздөр көтөрүп чыгасыздар. Ооба, өзүбүз алып чыгабыз. Кандай көтөрүп чыгасыз? Аны эми кандай аял кишилерге Бир айда канча жолу ошол көтөрүп чыккан учур туура келет сиздерге? эми анда-санда болот. Эгерде жанагындай давлениялар бийик болуп калса, мен ошондойлорду көтөрүп чыгабыз. Азыр мен биринчи этажга кирдимде, биринчи этаж бул көз оору экен. Ооба. Көз ооруганда эми Бөлмеде бар астында. Ошол жерден кабыл алышат, ошол жерден көрсөтүп таштар. кабыл алган менен эми ошол жакта жаткырбайт да, бул жака бар үстүнө алып чыгышат болуп да. пайдалануучу буюмдарды эми өзү менен кошо ала келиши зарыл дейт. Бир жолу колдонуучу кагаз, бул баягы салфетка.
Анан мына чоң адам кийүүчү памперс дейт 2 дана. Анан баланын памперси 5 дана дейт. Төрөлгөн баланын башына чекесин жапкан топу дейт 2 дана. Балдар үчүн суюк самын дейт 1 дана. Мына министр, урматтуу министр, сиз көрүп атсаңыз керек, сиздер суюк самын бар, бизде обеспечение бар деп отурасыздар. А бул жакта мына кадимкидей эле сиздер мына ушуну ала келесиң деп жазып коюп отурасыздар. Мыйзамдай кылыпчы. Анан балдар үчүн нымдалган салфетка дейт 1 дана дейт. 1 дана деген бул 1 дана эмес да, бул 1 пачка. Анан баланын температурасын өлчөө үчүн градусник. Градусник да алып келиш керек экен. То есть сен ашканага барганда баягы кашыгын көтөрүп барышың керек экен да. Стерилдүү соргуч дейт, баллон дейт, груша для отсасывания дейт, муну дагы. Аялдардын гигиеналык прокладкасы дейт 1 упаковка. Балага көйнөк, шым жана байпак 2 дана. Бала уроочу жалаяк дейт. Пленка 5 дана дейт. Эскертүү, бул буюмдар өздүк колдонууга assa ала кетесиздер дейт. Эми ашып калган болсо алып кетесиңер, биз алып калбайбыз деп, мындай бир жагы акырында актамта коюп туруп, муну кадимки мыйзамдай кылып, жетекчилик деп жазып коюп туруп, бул жерге муну баягы мөөрүн басып, колун коюп кое турган гана жери калыптыр да, башка эч нерсеси калбаптыр. Бул мыйзамдай кылып киргизип алышыптыр. Сиздер билесиздер, биз башка ушул төрөт үйлөрүнө барганбыз. Ал жерде айтып атышат, бизде бардык нерсе камсыздалган, бардыгы бар деп атат. Ошол эле салфетка менен камсыздалган, суюк баягы самын менен камсыздалганбыз. Мынага окшогон жанагы балдардын памперси, жана башка нерселердин бардыгы менен биз камсыздалганбыз деп атат. Мына балага градусниктен бери, а бул жакта камсызданмак түгүл, өзүң ала келишиң керек деп мыйзамдай кылып жазып отурушат да. Анда бизге мамлекетти мындай коммерциялаштырып эле осо кылып койбойлу, Кыргыз Республикасы деп Кыргыз осо деп элечи. Кыргыз эми осо да могучу, коммерцияда. Андан башка эмне дейсиң эми? А биз өзүбүздү социалдык мамлекетпиз, социально ориентированный мамлекетпиз деп айтып жүрөбүз. Ошол. Мына эмне дейт? Коррупцияга каршы чаралар дейт. Ушунун эле жанында коррупцияга каршы чаралар деп жазып коюштур. Мына төрөт бөлүмүндө төрөгөнү келген же дарыланганы жаткан кош бойлуу аялдар бөлүмгө кошумча акы төлөбөйт дейт. Дары-дармек, шприц, система, таңуучу материалдар, спирт жана башка оорукана тарабынан берилет дейт. Эгер дарыга же кызматы үчүн акы сураган учурлар болсо, төмөндөгү телефондорго кайрылыңыздар дейт. Оорукананын жетекчилиги дейт. Телефондорунан бери жазып коюштур, бирок булар жанагы эме телефондор экен. Жумуш телефондор. Обл администрация дейт. Эми муну менен эч нерсе чечилбейт атта. Муну жакта жазып коюп атасың. Муну коррупцияны муну легалдаштырып эле кадимкидей муну жазып коюп атабыз. Анан эгерде коррупция болгон болсо, бизге кабарла деп атабыз да. Биз мунунун коррупция экенин деле биз танбай атабыз. Кандай десем, моюнга албай атабыз да. Коррупцияны кадимкидей мыйзамдай кылып эле мына ушундай эле деп алдык дагы. Анан эгерде коррупция болуп калган болсо, мага чаласың деп атасыңар. Бул эми жанагындай да, эми баягы врачтарга, дарыгерлерге бир 15 000, 4 000, 6 000, 7 000 айлыкты берип атабыз дагы. Анан эгерде врач же болбосо медайым акы сураса, кичине чай пул сураса, ошону бизге айт деп отурабыз да, ушундай тууруп. А бирок обеспечение деген нерсе бар да. Бул жактарында. Так, мына жакта баягы дарылардын тизмеси окшойт, а? Перекс водорода дейт. Малорду илиптир дары-дармектердин. Мына жакта бар дары-дармектердин. Бүгүн 31-биз. Мына кайсы ай экен? Август дейт. Сентябрдын 1-и. Мисалы сентябрь жок экен аны. Берип коюңуздар. Так, мына жакта Мына жакта число коюлбаптыр. Эч нерсе жок. Мына жакта перечень медикаментов дейт. Имеющийся в отделении дейт. Мына ушул төрөт бөлүмүндө бар дары-дармектердин тизмеси илинип туруш керек деген жанагы саламаттык сактоо министрлигинин талабы бар. Ошол талаптын негизинде мына коюлуп атат. Бул август айы үчүн дептир, бирок август айынын мына жакта числосу көрсөтүлбөптүр, мына 31-не чейин деп турат. А бирок бүгүн канча? 2-сентябрбы? Бүгүн 2-сентябрь. 2-сентябрь күнкүгө 1-сентябрь, 2-сентябрь 2 күндүк тизме жок. Азыр биз билбейбиз кайсыл дары бар, кайсыл дары жок. Бирок мында нарында эмнегедир бардыгы плюс болуп кетип атат. Мында анча-мынча минус бар экен.
мына акыркы 31-дегин карайлы, мына гентамицин жок экен. Ципрофлоксацин жок экен. Анальгин жок экен. Ушул анан мына 4-сү эмне экен? Флуконазол деген жок экен. Анан эрбитон деген жок экен. Ушул 5 дары жок экен. 5 дары жок экен. Ампициллин да жок окшойт, мында плюс экени же минус экени билинбей турат. Бул өзү негизи мунаны карасаңыздар, гентамицин деген башынан бери жок экен, мына айдын башынан бери. Мына 31-де мына акыркысында калган дарылардын баардыгы эле бар деп жазыптыр. Азыр мындай экен. Врач азыр операцияда деп атат. Ушу эмен бөлүм башчысы, заведующий төрөтүүнүн. Биз ага чейин бул жактагы жана башка шарттары менен тааныштырып келе берели. Сомастар, биз кире берсек болобу экен? Кандайсыздар? Мына терезеде иштебей экен тиги. Жалюзи. Бул айда жылда бир жуулбайт деле окшойт, а? Канча күндөн бери жатасыз? 2 күн болду. 2 күн. Качан чыгасыз дейт? Билбейм. Балаңыз жакшыбы? Кызбы, бала? Бул жакта ысык суусу бар бекен, иштейби экен? Азыр 1, 2, 3, 4 тумбучка 4 эмеге бар экен, 4 керебетке, 5 керебетке, 5 тумбучка. Ушул жердин азыр мындай узун турасын ченеп кое берейин да мен. Мына 1, 2, 3, 4,5. 4,5 болсо 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке 5 деп коелу, 25 метр квадрат экен, 25-ке 5 адам жатат, ар бир энеге ошондо 5 метр квадраттан туура келип атат. Эми бул өтө жаман эмес, себеби жалал абадка барсаңыздар, мындан дагы жаман, ар бир адамга бир 2 квадрат метрден араң туура келет да. Кичинекей палатада 3-төн 4-төн жатышат. Булардын керебеттери кең экен, бир жагы чоң. Азыр эми мына даратканасына кирип көрөлү, жүрүңүздөр. Даратканасынан ысык суу, муздак суу, даратканасынан нарындын муздак суусу чыгып турат экен. Так, анан муну даратканасы иштебейт экен. Бул туалет иштебейт, отурба деп жазып коюптур. Анан мунунда дагы бир даратканасы бар экен. Мунун ободогу жок экен. Ушул нарындын суугунда анан дагы бир нерсе, муну караңыздар. Ушул жерде отурат экенсиң, чечинип, отуруп, ушул жерде дарата аласың. Наркы жактын кошуна терезеси көрүнүп турат экен. Бул жакты же терезесин караңгылатып дагы койгон эмес, бул жака бирдеме тартып дагы койгон эмес, бир парда ошого окшогон. Бул жакта мына баягы пластмастан жасалган ободок болот, ободок дагы жок экен. Мунун үстүн тешип коюптур. Мына мен мындай кылып суусун кетирип коет экенсиң. Наркы жакта суу тамат окшойт, ага тетиги мындай тазикти коюп коюптур. Ошол эми бизде нарындагы тирилик, нарындагы турмуш ушундай экен. Кээде биз баягы ашыкча эле ура патриот болуп калабыз го, мекенчил мындай намустуу кыргыз болупчу. Анан мына окшогон мына данное медицинское учреждение признано дейт. Больницы дружелюбного отношения к детям дейт. Жаш наристелерге жакшы мамиле жасаган оорукана деп табылыптыр мына ЮНИСЕФ тарабынан. Булар эми конкурс өткөрүп, эми ушул кыргыздарды, бечараларды бир шыктандырып коелу деп ушинтип атса керек. Ушулардан бери өздөрү жасап берип атышат окшойт. Мына бул оорукана дейт. Эне балага мээримдүү мамиле жасаган, эмчек эмизүүдүн жана коопсуз энеликтин бардык шарттарын ийгиликтүү аткарган саламаттык сактоо уюму болуп эсептелет дейт. Мындагы бул деген сөз биз камсыздап бердик, булардын көп нерсесин биз жасап бердик деген сөз да. Анан муну караңыздар. Мында дагы бир эме турат. Мына Кыргыз Республикасынын төрөткө көмөкчү мекемелеринде медициналык жабдууларды жакшыртуу боюнча долбоор дейт. То есть ушул бул жактагы эскирип,
моралдык жактан дагы, техникалык жактан дагы жарабай калган жабдыктарды алмаштыруу боюнча долбоор экен. Бирок бул кыргыздардын долбоору эмес. Кыргыздар өзүбүздүн саламаттык сактоо министрлиги каржылаган долбоор эмес экен. Мынунда мынтип жазылып турат: Жапония менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы достуктун жана кызматташтыктын белгиси катарында Жапония элинен гранттык жардам деп атат. Биз улуу кыргызбыз, сулуу кыргызбыз, акылдуу кыргызбыз, намыстуу кыргызбыз дей беребиз. Бирок мынага окшоп тилемчилик кылып, баягы кайтарымсыз гранттык жардамдарды алып, ошонун эсебинен эптеп, жан багып, эптеп энелерди төрөтүп, эптеп балдарды бир ирдентип отурабыз да. Анан ушул баягы улуу сөздөрдү айтып атканда кыргыздар бир аз ойлонуп койсок болот да. Демек, бул жактагы акыркы үлгүдөгү жабдуулардын көпчүлүгүн ушул долбоордун алкагында Жапон элчилиги алып берген десек болот. Булар дагы бирдемесин кылып берди да. Ошон үчүн ушул эмеси илинип турат да булардынчы. ЮНИСЕФтинби долбоор. Мына арттагы фонду угуп атасыңар да. Балдар ыйлап атат, кыйла болду. Бир врач келип, ошо балдарды эмне болуп атат деп сурап койгон көрүлөкмүн. Биз баятан бери ушул жерде турабыз. Бир жарым сааттай болуп калды. Анан бир дагы нары бери баскан врач дагы жок. Же медсестра жок. Анан бул сен эмнеге келдиң, кимге келдиң, эмнени каалап атасың, эмнени сурайын деп атасың, эмнеге кызыгып атасың деген дагы киши жок. Мына жак бүт баланын ыйы аны бул жакта эки орун бош экен. Бул жак ашканасы экен. Ашканасында мисалы тамак ысытып жей турган мына жакта печкасы бар экен. Холодильник, ашканан. Эжеке могу холодильник неге ашкананын ичинде турбай көчөдө турат? Кайсы? Холодильник. Ичинде да бар? Бул жака неге турат дейм? Бул жака ошо салган нерсе бирөөнүн ошогунда койгонбуз го, тамактарын. Кандай жакшысызбы? Өзүңүз карап жатасызбы? Ооба. Эмне болду кызыңызга? Операция болгон. Кесарево. Кесарево. Кандай кызыңыз жакшыбы? Жакшы. Эме жок бекен парда. Өзүңүз илип койдуңузбу анан? Жок, өстөрүп коштум. Сурандыңыздар беле? Илип бергиле деп. Чыдай албай кетти. Өзү мен баятан бери байкап атам, бир дагы терезеде пардасы жок экен. Анан эже Кесаревого канча акчаңыздар кетти? Акча берген жокпуз. Кесаревого кетпеди. Жок. Башка чыгымдар кандай болду? Башка чыгымдарга жок, дарыларды алдык, калганын өстөрү куюп атышат. Кайсы дарылар? Дарылардын атын деле унутуп калдым. Канча сомдо алдыңыз? Бала кичинекей болуп эме албайт деп 1,5 бир флакон тетинди бөтөлкө, чоңураак бөтөлкөдө дары алды ошо. Канча сом алдыңыз? Бишкектен алдырдык 1600 сом. Ошо анда башка бир дары. Жанагы жидкий мыло, жанагы салфетка аяктарды ала келдиңиздер. Эмне ала келдиңиздер? Перчатки, бинт. Жок, алган жок саларды. Только эле бул келинге көбүрөөк кетип атпайбы, ошону алдык эме. Бул келиниңиз болобу же кызыңыз? Келиним болот. Азыр жакшы дейм, эмне дейт? Жакшы буюрса, жакшы болуп калды бүт эле. Бияктан берип атышат баарын. Мында суу барбы, жокпу? Суу бар, иштейт экен. Кандайсыз, жакшыбы? Жакшы. Кызбы? Жакшы. Эжеке биз нары бери балдар ыйлап атат, бир менен Балдар ыйлайт да сөз ана. бир караган кишини көрбөйм да. А эмнеге мына кыздар жүрөт караган? Тиги баланын успак коп. Азыр муну кайсы территорияңыздар кайсы? Бул жактан бул жагы? Бул жерден Бул жагы. мына пулпит. Патология. Жок го, да? Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Палата интенсивный терапия деп кой. Бул пин да. Болсо более азыркы Кесаревонун баласы. Муну жана Япония алып берген окшойт, а? Ооба. Да кайсы? Бул помощь менен келет да биздики көбүнчө. Бул Япония алып берген. Бул Япония алып берди. Буларды болсо больница алып берген. Көбү негизи неме менен келет да. Гум помощь. Гум помощь менен ошол. Бул да Япония экен, а? Көбүнчө японский. Ошол
3 бала бар питте. Дагы менин билмем. Билбейм эми USAID дагы муну дагы Япония алып келиптир, Да. шкафтарды. Бул жакты деле Япония акча келет. Бул эми жанагы ИВЛдын аппаратуралары кислородныйчы баллондор. Ошо мындан анан бияка келет. Нет, пандемияга чейин эле бар болчу биздики. Пандемияга келгендер мына могу. Дедарки деп турабы, ошолор кислородный эмелер да, концентраторлар. Атки болсо ИВЛ деп коет. Искусственная вентиляция легких деп олар иштейт алар мененчи. Ошо. Азыр өзү бир учурда канча адам жатат? Ар кандай болот эми. Азыр 2 бала бар питте. 1,1 бала 30 неделялык. Анан дагы недоношенный ребенок 2 килограммдык бала. А бул болсо общийдин баласы, жана мамасы тяжелый болуп аткан. Ошол. Аны деле биздин кыздар бияка карап калышат. Потому что мамасы көрөт, эме карай албайт. Ушул эмелер, могу жабдыктар жетеби, жетпейби сиздерге? Бизге эми көбүнчө эмелер жетпей калат. Сипап деп коебуз. ИВЛ аппараттар. Анткени бир моментте, мисалы үчүн 2-3 бала болуп калса, жетпей калышы мүмкүн. Бул бала, эми бала ыйлайт да, любой нерсеге ыйлап жооп берет, туурабы? Азыр хочет маму. Мамасынын эмчегине бериш керек. Азыр тиякта операция бүтө элек. Операция бүтүп мамасы берке жака которулат да, операционныйдан анан сразу алып барып эмизебиз. Канча неонатолог бар? Биздин отделениеда азыр 2 неонатологбуз. Бирибиз отпускадабыз. Азыр мен жалгыз иштеп атам. Бул өрө экен, өзү негизи азыр ушул учурда канча бала жатат азыр? Азыр 20 бала. 20 балага? 23 болду, 23 балага өзүңүз? Да. Өзү негизи норма боюнча 7 балага бир неонатолог болобу? Негизи ошондой делет. Бирок андай болбойт да. Ошондо сиз азыр 3 кишинин ордуна иштеп атасыз, да? Получается. 3 киши болчу негизи. Заведующий мен да жаңы болдум. Мурунку заведующийбиз каза болуп калды. Аз эле болду, 3-4 ай болду. Ошол. Анан азыр эмне ошондо открытый штаттар турабы азыр? Кандай открытый штат? Бош штаттар. Бир штат болуш керек негизи. Эже каза болуп калды да. Ошол. Эжеке, негизи мен мына врачтарды кайсы бир нерсеге күнөөлөйүн деп келип аткан жокмун да. Мен обеспечение кандай болуп атат, ошону билейин деп келип атам да. Эгерде обеспечение жакшы болсо, айлык акы жакшы боло турган болсо, талап жакшы боло турган болсо, ошого жараша. Анда баары жакшы болот деп ойлойм да. Анан ошодон мен тартынбай эле сурай берейинчи. Сиздин стажыңыз канча? Менин стажым ошондо 1999-жылы келгем, как неонатолог. Ага чейин участковый болуп иштегем, ошондон бери иштейм. Милицияда иштегенсизби? Иә. Милицияда иштегенсизби? Жок, каяктан. Участковый врач. Анан дагы эмеси мен райондордо да иштеп келдим. Жолдошумдун жумушу аркылуу Ат башы районунда, Кочкор районунда. Ошондо жалпы стажым 30 жыл болуп калат. Анан 30 жылдык стажы бар кишинин азыркы алган айлыгы канча? Эми 3 адамдын ордуна иштеп аткан кишинин азыр. 3 адамдын ордуна иштеп аткан. Эми отпускада киши өзүнүкүн өзү алат да. Анан бир жан ставкада иштеп атабыз. Канча эми 50-дөн ашат. Колуңузга тийгени. Эми бул высокогорье жана ошонун баары кошулганда, дежурствону алганда. Биз мисалы үчүн ошого жараша дежурство көп алып атам да. Где-то 10 дежурство болуп атат да. Ошолордун баары кошулганда. Айлык азыр эми аябай деле недовольны эмеспиз. Довольныбыз. Өтө жаман эмес. Бул конечно. азыр сиз айткан сумма бул жанагы колуңузга алган акчабы же жанагы жазылган акчабы? Алган акча. Демек, анда өтө деле колдон түшүп калган жаман эмес экен. Жок. Жаман деп ким даттанып атат? Медиктер азыр даттанбай элебиз го? Өзүбүздүн жумушубузду сүйөбүз, с удовольствием келебиз. Керек болсо мына мисалы үчүн бир жан ставка болгону менен бизде жумуш көп да. Мына 25 бала, питте 2 бала, анын баарын карап туруш керек, баарына назначение тигулар берилет да, орган балдаргачы. Ошон үчүн бизге даже 6,5 эмес 7-8ге чейин иштеп калышыбыз мүмкүн. А биз ага деле недовольны болгон жокпуз. Азыркы айлык менен мисалы үчүн. Детский смертность кандай болуп атат? Детская смертность эми ар кандай болот да. Мисалы үчүн отчет негизинде айтайын. Мынау дагы ушул Жапон элчилиги тарабынан жардам катары бекерге берилиптир. Эми Кыргызстан
мындай ачык айтканда ушул тилемчи болуп эле жашап атабыз да. Биздин бийлик, мен ачык эле айтайынчы, мисалы прокуратуранын дааратканасы, прокуратурадагы шарт, прокуратуранын мебели, улуттук коопсуздук кызматындагы мебелдер, улуттук коопсуздук кызматына салынып аткан үйлөрдүн шарты таптакыр башка. Алардын шарттары азыркы жаңы мебелдер, жаңы шарттар, жаңы пластик терезелер. Анан булар мына Союздун маалында калып кеткен мебелдер. Мына жерге бул роддомго ушул төрөт үйүнө келе турган болсоң, кадимки Союздун бир 70-80 жылдарына түшүп калгандай болосуң. Ошондон бери убакыт токтоп калгандай бул жерде. Таптакыр мындай өзгөрүш жок. Болгону гана ушул жердеги бир өзгөрүштү мына ушул Америка элчилиги же Япон элчилиги алып берген мына окшогон жаңы жабдыктар гана бир аз өзгөртүүнү киргизип тургандай да. Азыр наркы жактан бери келе атсаң, ошол болгону бир жаңы жабдыктардан бир муздаткыч турат, бир стол турат, мында бир шкаф, мына стол и бул турат. Калганы бардыгы эски жабдыктар. Азыр Кудай билет, наркы эмени дагы кимдир бирөө кайсы бир мекеме алып бергендир. Же балким ошо USAID-пи, же UNICEF-пи, же Промбу. Наркыны болсо Жапон элчилиги алып бериптир. Кыскасы, тилемчиликтин мындай доорунда жашап атабыз. Эжеке, азыр 23 баланы өзүңүз карап атсаңыз. Ошондо анан жанагы ымыркайлардын эмеси өлүмү кандай болуп атат? Ымыркайлардын өлүмүн ошону карап атам да. Азыр деген бул жылга мисалы үчүн 13 бала өлгөн ушул күнгө чейинчи. Кайсы бир жылдын ичинде? Ошо 8 айдын, 9 айдын ичинде. То есть бул роддомдон чыкканга чейинки ымыркайлар. Ымыркайлар. Анан ичинде бизде деген канчанчы жылдан мен жылын не помню, 500дөн 1 килограммга чейинкини кошуп койгонбуз. Мурун алар как выкидышке түшүн. Биз дүйнө жүзүн кошкон боюнча биз да кошуп калганбыз да. Анан ошол баладан эле 4 өлгөн быйыл. Анан дагы 4 бала 1,5 килге чейинкиси. 1 килден 1,5 килге чейин, килограммга чейинкилеричи. Ошон үчүн 8 баланы алып салсак, анда 13дөн 8 алсак 5 бала чоңураак эмеде өлүп атат. 1,5дан 2,5га чейинки тоже недоношенные дети, андан 3-өө, анан чоң баладан 2 өлүп атат. Бирөө ал ВПС болчу, ВПР. Несовместимо с жизнью деп коебуз. Чоң баланын бирөөсү өлгөнүч. Азыр эсимде да, анан бирөөсүн я не помню. Чындыгында. Ошол. Анан эми бул закон болчу нерсе да. Анткени 1 килгенден 500 граммдан 1 килограммга чейинкилер негизи 3-чү этапта лечение болуш керек, туурабы? Биз деген 2-чи этапка киребиз, Анан аларды выхаживать этиш керек 3-ти этап. Это республиканский уровеньде. Ошол. Анан эми стараться этип аларды деле мүмкүн болушунча биз мисалы үчүн протоколдун негизинде иштейбиз. Баарыбыз окуп келебиз, постоянно повышение болуп турат. Бүт республикада кандай лечение жүрсө, бизде деле ошондой жүрөт. Ошондо бир жылда канча бала төрөлөт? Бир жылда 2,5 миң. 2,5 миң баладан ошол 13 бала өлүп атат. 2,5дан эмес, азыр деген где-то 1700 баладан деп коелучу, приблизительно. Ошондо канча бир процентке жакыныраак болуп калат? Ал эми допустимый процент. Перинатальный, бизде эмени айтып коебуз азыр. Перинатальный показатель деп коебуз. Неонатальная смертность, перинатальная смертность деп коебуз. Анын проценти чыгып турат. Мынчадан мынчага чейин допустимо депчи. Анан биз мисалы үчүн 8 бала деп атпаймынбы, жана 1 килограммга чейинки, анан 1,5 килограммга чейинки балдар бул чисто не врачтар медицина күнөөлүү эмес деген сөздөр да. Ал эми ошондой допустимо болот да. Өзү негизи ошол недоношенный деп атасыз да? Ошол жанагы ара төрөлгөн балдар. Ара төрөлгөн балдар. Ошол ара төрөлгөн балдарга эмне шарттар каралган өзү? Ара төрөлгөн балдарга жана кувездербиз. Кувездер иштеп атпайбы? 2-3 жана жасалма демалдыруучу. Жок, ал кувез деген ал жанагы вакуум деп коебуз, кыргызча ошол аппараттын эмени кувез да. Ал болсо биз берген определенный жылуулукту кармап турат. Жок, акысыз бериле турган жана дары-дармектердин ичинде же болсо бир акысыз да бүт эле бизде.
Акысыз болгондо ошонун ичинде эмнелер бар мисалы? Памперси барбы, жокпу? Жок. Эч кандай памперс жок. Анда эмне бар дагы? Кандай биз лечение берсек, ошол эме акысыз да. Көп эле. Жанагы сместеричи азык түлүгү. Азык түлүктү биз азыр деген эмчек менен гана багабыз. Стараться этебиз. Жана спид менен органдардыкы бекер, аныкын бияктан больницадан берилет. Мен мисал үчүн айтып атам, акысыз кайсы мисал үчүн спид больнойлордун мисал үчүн алардын балдарын эмизбеш керек деген бар. Ал өзү чечет энеси. Же эмизем, биз айтабыз, же только эмизесиң, же только искусственный кыласың депчи. Экөөнүн бирөөнү тандаш керек. Ал искусственныйды тандайт да, ошол бесплатно пока бизде. Еще да үйүнө кеткенде да бесплатно экенин билем. Жок, эми ал башка. Сен айтып аткан мамлекеттик эмеде да. Мамлекеттик камсыздоо эмес да. СПИДти өзү ушул жерден ачык айталы, СПИД боюнча көптөгөн ошол СПИДке каршы күрөш боюнча долбоорлор бар. Ал чет өлкөлүк жана донорлор уюмдар ошол СПИДке каршы дары-дармек, жанагы СПИДтин боюнча ошого окшогон жанагы шприц, ошого окшогон бекер таратуучу нерселер бар. Ошонун алкагында гана бекер берилет. Жок, бизде медицинада деле, бизде деле бүт неме шприц, биз мисал үчүн бала орган балага глюкоза, кальций, калий ушуларды беребиз да, антибиотики. Ошолордун баары бекер да. Честно айтканда, спид болгондор болуп калат, ошондо эле алып атабыз да, спид центрдан, по-моему. Анан аттак биз балдарга смести антип берип көрөлүк, Кудай сактасын. Мен өлүп калган тигиндей мындай дегендер жок. Жок, эми болот да, мисалы отказник вообще жок азыр. Вообще. Что-то кандай чечилип атат болсо керек да, но вот именно роддомдо отказ көргөн. Мен канча жыл болду мына Кочкордон келип иштеп атам, 15-жылдан бери көрүлөт. А бирок жанагы чындап эле энелердин өлүмү бар да эми, жок эмес да. Өзүңүз айтмакчы жанагы бизде бул норма эле, бул ушул нормадан чыккан жокпуз дегендей статистика бар да. Эми болот да. Ооба, болот. Эми ошондо ар бир ал закон ченемдүүлүккө деп эсептейм, аны жок, аны мен сиздеги күнөө деп презирация этип ар бир сөзгө Жок, мен айтайын дегеним, раз ал мыйзам ченемдүүлүк. Демек, эне өлөт. Мисалы 100 энени билбейм. Мен эне үчүн мен эч кандай жооп бере албайм. Мага вообще ал теманы сөйлөбөм. Мен аны айтып аткан жокмун. Мисалы 100 000 аялдан, ошо төрөгөн аялдын ичинен бир 5 аял өлсүн дейт. Не знаю, анын бетин акылсын. Андай сүйлөбөңүз. Биз ушу эне өлүм жөнүндө жаман коркобуз. Андайды вообще айтпай коюңуз. Айтпаган менен өзүңүз айтмакчы, мыйзам ченемдүү нерселер бар да. Эми ошондой болгон болсо, эне жок. Эмчек менен кормить эткен эч ким жок. Ошондой учурда баланы кандай кылып тойгузасыздар, эмне кыласыздар ошондо? Андай учурду мен пока эметип элекмин. Андай болсо биз айтабыз, заявление беребиз, алып беришет, кандай тендер менен эмне чыгса бизде обеспечивать этет. То есть недоношенныйларга деле, башкага деле азыр ошол ата-энеси эми алар питанияда негизи недоношка биринчи күндө 1-2 граммдан эле ичет. Аны уузду саап берсең болот. Биздин кыздар барып саап берип, анан алып келип берип турушат. Анан 2-3 күн өткөндөн кийин уже сүт келип калат да. Анан ошого жараша. Анан бала дагы кээде тың болсо эм калат. Анан дары ташыганда бизде болгон дарыларды, возможность болгон дарыларды, больницада бар дарыларды эч качан сурабайбыз. Анан ошо недоношка балдарга, мисалы үчүн мындай болот да, аминовен деген болот, белковый эме да, дары да. А баланын өсүшүнө, может, именно белок керек да. Аны алып бере албайт болуш керек. Мен мисалы үчүн эч кимге залака тийип эметип калганын каалабайм, но аминовен жизненно важным препараттан кирбейт. Туурабы? Ошол параметрлер менен тандалабы? Дарылардын, мисалы дарылардын тизмеси түзүлөт да, сиздерге бериле турган дарылардын перечени түзүлөт. Ошол переченге киргизүү, же болбосо киргизбей коюу, аны ким чечет? Мисалы сиздерден сунуш алынабы? Бизден сунуш алынат. Ошондой болуп аткан болсо, мисалы сиз айткандай, ал биз беребиз аны. Сөзсүз. Бизге могул препараттар керек деп. Ал кымбат болот. Мисалы сизге канча берилет? Ошо канча сом берилет бир айда? Беткен хозяйственный эме бар да. Сиз кол коесуз да, кол коюп турасыз? Кол коем, но я не помню анын баарын элечи.
Мен ар күнү эсептеп отурган жокмун да. Берет, айына алып келишет, коюп коюшат. Перчаткилер мисалы үчүн толтура бүт барысына, беркинде хозяйственный перчаткилерди алып келишет, тряпка, тигуларын алып келишет. Берет. Больница бербейт деп эч качан айта албайм. Жетпей калган учурлар болобу? Кээде срыв болуп калса керек, но вообще эле жетпей калып тийүү деген окуя элекмин. Азыр жакшынакай эле. Кээдечи, эжеке мен туура түшүнөсүз, кээде мындай болуп калат да, мен мисалы, мен 30 жылдан бери жетекчи болуп жүрөм, мен 40 жылдан бери жетекчи болуп жүрөм деген кишилерди, негизи эле ошондой кишилерди бир аз мен ошондой кишилерден коркомун, себеби алар 30-40 жылдан бери кайсы бир кызматта же кайсы бир кабинетте отуруп, таптакыр элдин реалдуулугунан алыстап кеткен болушат да. Анан азыр муну эжеке айтып атат, муну биз жанагы мага берилет, ошо бергенде кол коюп коем, болду, мен даже көңүл бөлбөйм депчи. Бирок жетип атабы, жетпей атабы, элден сурабагыла, канча жетпей деп. Анда көбөйтүп жазгыла, пусть берсин дегенге окшогон талап кылынбайт атат да. Мен заведующийлерден ошондой талап, ошондой сапатты талап кылат элем да, мен ошону күтөт элем. Андайларды эми кандай десек. Эми бир жагы конфликт болот, эми биз кыргызчылыкка салабыз, тиги койчу эми макул эми деп. Бирок элге күч келип атпайбы, ошонун баарын элге биз үстүнө мингизип коюп атабыз да. Үстүнө элдин жонуна артып коюп атабыз да. Азыр муну сырттан келатсам, муну кире бериште жазып коюштур дажычы. Градусникти өзүңөр ала келгиле. Ооба. Градусникти өздөрү алат. Баланыкын ченейси индивидуальный ар бирине. Өзүнө үйрөтөбүз кандай ченейсиң, мондай ченейсиң, монча мал ченейсиң деп кыздардын баары сабак өтөт. Анан ал градусникти үйүнө алып кетет. Питтикинде өзүнчө болот. Эми 5-6 болсо керек. Билбейм точно. Жана советский. Жок, ртутный эмес. Кадимкидей эле электронный. Азыр бир бүт баары электронныйга өткөн. Ртут колдонбойбуз. Азыр ар бир бала мамаша силер айткандай өздөрү алып келет. Алар үйүнөн да колдонот. Алып келет, биз үйрөтүп беребиз, тинтебиз, анан кайра үйүнө алып кетет. Бара эле азыр эже шашып кетти. Өзү негизи бул жакта да занавеска деле жок. Бир да палатада занавеска жок. Заведующий чыктыбы, жана төрөттүкү? Чыкты. Саламатсыздарбы? Заведующий чыктыбы? Бошодубу? Азыр чыкты. Саламатсызбы? Сиз ким болосуз? Заведующий. Жакшы экен анда. Менин атым Идris, фамилиям Исаков. Анан биз кирдик. Кирсек бизди кир деген дагы, кирбе деген дагы, уруксат сураган дагы эч ким болгон жок. Анан сиз ушул жерде сүйлөшөбүз же кандай? Мен эми максатым мындай бир жаман эмес да. Мен ушул жердеги оорукананын, то есть төрөткананын обеспечениясы кандай болуп атат, эмне жетишип атат, эмне жетишпей атат, ошону билгени келдим. У нас полное обеспечение. Келген аялдардан биринчи помощь оказывать эткенге, төрөткөнгө бүт условиябыз бар. Дарыларыбыз бар, жетиштүү. Бардыгы жетиштүү. Жетиштүү. Сагынбекова Гүлмайрам, заведующий отделение. Андай, жүрсөңүз, биз киребиздеги мына нерседен жооп алгыбыз келет да. Сиздердин личность, паспорттарыңыз, удостоверение, разрешение барбы? Ой, бул менин паспортум болот. Паспорттан башка, бияка кире турган разрешениеңиз барбы? Биякта родильное отделение, балдар бар. Анан администрацияга барып, разрешение алып келишиңиздер керек. Макул, администрацияга барабыз. Муну нерсе боюнча бизге түшүндүрмө берип коесузбу? Мисалы мына бир жолу колдонуучу кагаз, кол сүрткүч 2 дана дейт. Бул эмненин негизинде чыккан приказбы? Бул аялдардын өздөрүнө эле кетет. Родзалдан, анан послеродовое отделениеден. То есть аларга эгерде алып келбесе, ушул сүлгү эч нерсеси жок калат алар. Биякта запаста болгон сүлгүлөр бар. Бизге больница берет, но бир аялга жетпей калат. Канча үчтүк берет? Бир аялга деп, же бир айына канчаны аласыз? Аны сестра хозяйкадан уточнять этиш керек. Бирок бизге больница берет, но
аялдарга ар кандай болот. Бир осмотр кылгандан кийин биз обязательно колубузду жууп сүртүп турушубуз керек. Андан кийин аялдар балдарын караганда колун жууп керек экенин, анын зарыл экенин билем. Бирок ошол жетишерлик количествода берилиш керек да. Аны министриңиздер айтып атат. Биз жетишерлик количествода берип атабыз. Бул деген өздөрү аялдар алып келинчү нерселер. Вот ошол аялдарга дагы ушул жерде жатканга шарт түзүлөт да. Мисалы сиздер азыр пастелиңди өзүң ала кел дейсиздерби жакандай? Жок, постельное белье бүт баары даяр бизде. Даже сменный белье дагы жетиштүү. Вот ошону айтып атам. Сменный бельену мисалы сиз жатпайсыз андачы, аял өзү жатат. Демек өзүнө керек. Туурабы? А сен өзүңө керек анда, сен өзүң үйүңдөн алып кел деп айтасыздар да, туурабы? Жок, постельное белье эми алар деген одноразовый эмес да. Алар жуулат, кайра үтүктөлүп тияктан прачкадан жуулуп келинет. А булар деген балдар үчүн мына суюк самын дейт бир дана. Бул каралбайбы? Жок, бизде больница обеспечение кылат полностью самынды. А жидкое мыло аялдардын өздөрүнүн колун жуйт. Балдарынын көтөнүн жуйт. Ошо уход кылганга самын керек да өздөрүнө. Аны биз алып калбайбыз. Өздөрү ала кетет. Түшүнүп атам. Бирок ага мамлекет бербейт азыр, а? Азыр бербейт. Медперсонал жууганга жетиштүү самын бар, жидкое мыло, суюк самын. Адамдар үчүнчү, пациенттер үчүн? Пациенттер өздөрүнө алып келишет. Алар чисто өзү колдонгонго. Биз алардын самыны менен алып колдонбойбуз. Мага бир буйрук көргөзүңүзчү. Аялдар өздөрү колдонуш үчүн самынын, памперсин, жанагы мынау сүлгүсүн өзү алып келиш керек деген. Аны барып сиз администрациядан барып уточнять этип, ошол жактан керектүү документацияны сурап. Жетекчилик биз деген непосредственно администрацияга карайбыз, обл больницанын администрациясына. То есть мынау азыр ушуну ким деп таанысак болот? Бул родильное отделение, администрация. То есть сиз администрация. Родильный бөлүмдүн, мына төрөт бөлүмүнүн жетекчи, администрация дегенден кыргызчасы жетекчилик деген сөз да. Демек, төрөт бөлүмүнүн жетекчиси сиз. Мынау азыр сиздин сөзүңүз деп түшүнсөк болот, туурабы? Сиз айтып атпаймынбы, ошол администрацияга барып бияка киргенге уруксат алып анан келесиздер. Жок, анда дагы бир суроо. Кээде сиздерде складта жок болуп калат дагы, кадимки өзүңүздөр аялды операция кылыш үчүн же башка кылыш үчүн же караш үчүн жанагы перчатки жок болуп калат. Ошол жок, бизде пилотный район болуп, постоянное обеспечение болуп перчатки менен. Такого не бывает, нет. Шовный материал, операцияга керектүү нерселерим бар, бизден полное обеспечение болот. Бизде мамлекет өзүнө өтө выгодный баягы позицияга туруп алган да. Азыр мына жакта көрдүк. Дары-дармектердин тизмеси турат. Дары-дармектердин тизмесинин арасында бүгүнкү числодо жок деген дарыларды минус кылып коюп атасыздар, туурабы? Бар дарыларды плюс кылып атасыздар. Жок дарылар эми жок болуп калды, эми туура түшүнгүлө, өзүңөр алып келгиле деп атабыз. Бирок мунулордун ичинен мамлекет мамлекет өзүнүн мойнуна алган. Бирок жок болуп калдыбы? Аны үчүн эч кандай компенсация тартпай, эч кандай кесепети жок, жөн эле ошол больнойго жүктөп коюп атабыз. Ошол эле учурда мынага окшогонду эми бул ал өзү үчүн деп атабыз. Өзү үчүн алат да. Температура чене үчүн градусник өзүнүкү индивидуальный болуш керек. Аны өздөрү даярданып алып келет. Балага көйнөк, шым, байпактан бери государство даярдап бербейт, алар өздөрү даярдап анан бияка келишет. Мен макул, байпак, шым, эми баягы чет өлкө, мисалы мен Европаны айтсам, сен Европага тарта бересиң дейсиздер. Мен жанагы Россияны айтсам, Россияны кой, ал жакта айтпа, Кыргызстанды айт дейсиздер да. Кыргызстан дагы ошол эле өлкөлөр Европа сыяктуу, Россия сыяктуу социально ориентированный мамлекет. Биз эл үчүн деп, мамлекеттин багы бийлиги эл үчүн деп түзүлгөн эме да. Эл үчүн иштеп атам деп айтышат. Алар мисалы Америка эмес, мындай бүтүндөй капиталдык системаны куруп алган эмес. Бар мына страховкаңды төлө, анан ошонун негизинде страховкаң болсо карайм, болбосо жок, бар чыгыш эшикке деген нерсе жок бизде. Биз социально ориентированный мамлекетпиз. Бирок бизде бардык жерде кош стандарттуулук. Мен болгону бул эжекени жамандайын деп айтам азыр. Мен болгону азыркы Кыргызстандагы абалды көрсөтүп берейин деп атам. Эмне үчүн мисалы СМБнын үйү жакшына салынат? Эмне үчүн прокуратуранын имараттары сонун салынат? Эмне үчүн мынага окшогон имараттар 20 жылдап, 30 жылдап ремонт болбойт? Анан кийин бул эжекелер анан мынага окшогондун бардыгын өзүң алып келесиң деп элге жаман көрүнүп отурат. Бунун бардыгы чын-чынына келгенде мамлекет өзүнүн мойнуна алган болчу. Бар эле ал. Азыр ал жок, жетекчилик мынантип, мунуларды өзүңөр алып келесиңер, бул өзүңөр үчүн керек да деп отурат. Өзүңөр үчүн керек дей турган болсо, анда биз осо дейли дагы, ана пастелинен бери
Бар өзүң жана постельный бельеңди өзүң алып кел дейли анда. Ушуга чейин бар ал. Чындыгында мындай Азыр эми мен ушинтип сурап келсе эле жаман көрө бересиздер да. Жок, жаман көргөн Бирок мен жокмун. проблеманы айтышыбыз керек да, аны ачышыбыз керек. Мисалы, азыр мен башка мен бир эле сизге келген жокмун. Мен Кара Балтага бардым, Сузакка бардым, Жалал Абадта. Эми ошол жерлерди айтып атышат. Бизге мамлекет камсыздап берет деп атат. Могу жетишерлик деп главврач өзү чыгып айтып атат. Мына бир дагы эне жидкий мылга көтөрүп келбесин деп атат. Бирөөсү дагы перчатка көтөрүп келбесин деп атат. Бирөөсү дагы жанагы салфетка көтөрүп келбесин. Мына салфетка деп туруп складтан алып түшүп кіргізіп коюп атат. Мен ошону азыр болгону аз берилет экен. Складта жата берет, а сиздерге аз берилет. А сиздер эмне кыласыздар? Элге айтасыздар. Эл анан кийин сөгүнүп отуруп алып келет. А бирок ал мамлекет биз салык төлөөчү катары уже акчасын төлөп койгонбуз аны. Биз кайрадан төлөгөнгө туура келип атат да мажбурлап атасыздар. Мен ошону айтайын деп атам. Хорошо. Азыр мунуңуздарды азыр мен болгону билейин дегеним ушул ненин негизинде ушул жетекчилик деген буйруктай кылып чыгарып коюптар. Мына жерде азыр бир эле нерсе жетпей жатат да, мөөрүңүздү басып туруп, колуңузду коюп койгонуңуз. Жок, эми Биз жакшы иштегенге, аялдар жакшы караганга аракет кылып эле атабыз. Вот после операционный палатага барып сурап көрүңүздөр, шовный материал же операцияга керектүү бир нерсе сурадыбы, же акча сурадыбы деп любой палатага кирип сурасаңыздар болот. Мурун немелер бар болчу, жалюзилер бар болчу, анан азыр ошо эми алар деле вечный нерсе эмес экен да. Ошо убагы жетип, сиздерден уже главврачка заявка түштү уже, ошо бизге занавеска керек же болбосо. Занавеска керек деп айтып атканбыз, вот на днях вот сентябрда алып беребиз деп жатышат. Ал өзү протоколго туура келет экен, аны жууш керек экен, кирдет экен, анан микроб болот экен, тиги бу деген болчу. Жок, ал эми операционный эмес, общая палата можно. Мисалы сиздин өзүңүздүн кабинетиңизде жалюзи болсо керек. Бар. А бирок Биз аны деле вот недавно эле купили, а так. Эми ал бир жалюзини өзүбүз врачтар өзүбүз эле алганбыз. А тиякта деген толтура палата. Эми биз анын баарын өзүбүз алганга каражатыбыз жок. Анан эжеке дагы бир эме, бул балким сиздин чечип кое турган маселе эместир. Эмне үчүн мен эч кайсы логикага туура келбей атат да. Эмне үчүн баягы ичинчи электей кылып, суусу кетип, каны кетип келген аялдар үчүн төрөт үйү 3-чү этажда. Эгерде 4-чү этажда болсо, бул 4-чү этажда болмок. Типичное родильное отделение эмес, ошо типичный роддом салганга азыр проекттер жазылып, архитекторлор менен сүйлөшүп, наш директор Нарымбеков Чыңгыз Нарымбекович чуркап жүрөт. Ошо чечилип, скоро роддом салып беребиз деп атышат. Азыр сизде канча бош штат бар азыр? Кандай? Бош канча штат бар? Бош штат 2 ставка бар деп жатышат. Негизи биякта азыр 3-өбүз иштейбиз, 45 койка. Бир врачыбыз в отпуск ушла, 2-үбүз иштеп атабыз. Аялдар поступление көп, родов много. Биз 2-үбүз үчүнчү, анан врачтар жетишпейт чындыгында. Эми периферияга келем деген врачтар аз да. Анан мен акушерствода всегда рук не хватает. Ал жагы бар. Азыр неонатологтордон бир врач жетишпейт экен. Ал сизде акушер гинекологтордон канча жетишпейт ошондо? 2 врач. 2 врач жетишпейт да. Биз азыр ошо патологияны бир врачыбыз карайт, послеродовый отделение бар, анан родильное отделение, приемное отделение, ошонун ар бирөөнө бирден врач болсо аябай эле жеңилдик болмок. Чындап эле мына биз дежурстводан чыгып, кайра эртеси күнү саат 6-га чейин иштеп кыйналып эле калабыз. Эми ошондо эле элдер түшүнүп, мындай негатив айтпай, хотя бы вот ошо менен бизди поддержка кылып турса, хотя бы стимул болмок да. Аны түшүнбөйт экен да. Себеби сиздер мисалы ачылып, айтып, бизде ушундай шарт, имарат эски, жаңы жабдыктар жок. Жаңы жабдыктардын алынганындагы мына окшоп гумпомощь менен келип атат. Биздин айлыгыбыз мынча, бизге берилген обеспечение мындай. Муну мен мисалы жанагы жыргаганыман сураган жокмун, обеспечение жок, ошон үчүн деп мисалы түшүндүрүп айтпай атасыздар да. Анан мен айтайын дегеним башка болуп атат да. Азыр мисалы мен жарыя берип койгум келип атат ушу периферияга, ушу жерге. Азыр 3 штат бош турат экен. 2 акушер гинеколог, анан 1 неонатолог. Ошондо алардын айлыктары канча болот? Анын ставка менен экономисттер эсептеп беришет. Болжолду мисалы 25 миңдей болот. Минимум. Дежурстволор менен, ночные дежурства непрерывно болот. 24 саат 7 күн иштейбиз. Эгерде ставкасы эмеси стажы көбүрөөк боло турган болсо 50 миңге чейин жетет.
стажы көбүрөөк стаж эсептелет, категориясы эсептелет. Эми сиз канча аласыз деп чындап эле биякта көп жылдан бери иштеп жүргөн эжелерден сураган эмесмин. Бирөөнүн акчасын санабай. Өзүм 28 4-5 дежурство менен 30 000 сом. Бул эми чындыгында мындай ушунча баягы адамдын каны менен, балдардын өмүрү, аялдардын өмүрү менен иштеп аткан врач үчүн жогорку категориядагы 28 000 айлык берүү деген. Меники пока категориям жок. Ошондо деле мен мисалы мен муну маскара деп айтат элем. Себеби прокурор азыр 80 000 айлык алып атат. Прокурор 80 000 айлык алып атат. Врач жана күн сайын балдарды төрөтүп аткан, күн сайын энелерди операция кылып аткан, тиги бул кам менен иштеп аткан эжекенин айлыгы жөнөкөй эжеке эмес, заведующий эжекенин айлыгы 28 000 экен. Соттордун айлыгы 100 000 сомдон өйдө турат. Прокурорлордуку 60-70-тен 80 000ге чейин болуп атат. Ошол эле учурда булардыкы эми бул билбейм. Бизде өзү негизи биздин саясат ушундай, жанагы мугалимдер менен дарыгерлерди ушул тепсе эле келе беребиз, анан дайыма шартты ошол укук коргоо органдарына түзө беребиз. Себеби алар кайсы бийлик келсе, ошо бийликтин бийлигин коргоп берет деген түшүнүк бар окшойт. Ошол. Макул эжеке, жакшы калганда. Силерге суроосуз, каяктан финансирование аласыздар? Бияка келип алыстан. Алыстан мен эмемди көрсөңүз реклама чыгып турат. Ар бир реклама үчүн мен акча алам. Андан сырткары мага кадимкидей эле жарандар, "Ыдырыс, сен ушинтип жүрөсүң, биз сага жардам берелик" дедик эле деп, мисалы Россиядан, Америкадан, Европадан мисалы ошол финансирование болот. 1000 сом жок, пожертвование болот. Ошентип акча турушат. Негизги киреше бул эме кадимки эле реклама. Койка азыр азайып калды кичине, баяда бирок жетиштүү эле койка. Областной уровеньдеги родильное отделениеге жетиштүү. Дренажный шланг дегендер кандай? Жетиштүү. Өздөрү жасабайсыздарбы? Жок, алар одноразовый стерильный болуп келет. Операция. Сиз билесизби, башка коллегаларыңыз ошону жасап атышат. Отуруп алып, жанагы системанын шлангысынан жулуп алышып ошодон анан ушинтип оюп бар жерин. У нас такого нету. Жок. Постоянно келип турат, дарыга муктаж болбойсо аябай неметпес эле. Бүт окситоцин бул акушерствода эң биринчи орунда турган препарат, аны постоянно закупать этип алып келип берип турушат. Анан жабдыктардан кандай жабдыктар сизге жетпей турат азыр? Бизде баары эле жетиштүү. Родзалга кирип көрсөңүздөр бирден. То есть азыр сизге эч кандай жаңы жабдыктын кереги жок? Бизге акушерское кресло для осмотра. Качество жакшы, бирок эскирип калды да, чынында. Анан каталка керек, бир эле каталкабыз бар. Тияка которобуз, реанимацияга которобуз. Канча керек сизге? Бирок жаңы каталка келгенден болчу. Жаңы каталка алып берген администрация. Анан чоң болуп, анан тиги аялдар иштегендиктен кичине оорураак болуп атат, бирок каталка заявка бергенбиз, анан 1,5 айдын ичинде эле алып беришкен. Мына каталка деп атпайбы? То есть ал араба деп түшүндүрөлү. Ал араба менен мына жерге келгенде даракка бир тиет. Андан ары мына жака келгенде тарс этип дагы бир тиет. Андан мына жерден дагы коңко этип дагы бир түшөсүн. Кыскасы бул мына имарат өзү бул төрөтүү эмес, бул оорукана эмес. Бул бир башка эле бир нерсеге салынган нерсени анан макул эми ушуну оорукана кылып туралы ушул зарыл деп эле салып койгондой болуп турат. Бул жерде бардык нерсе керек болсо, азыр мисалы бизнесмендер менен, ишкерлер менен сүйлөшсөңүз, мисалы балды, кадимки баягы бала арыдан түшкөн балды кантип упаковка кылыш боюнча өзүнүн стандарты бар. Ал жерде ушул мына жактан прием болуш керек, мына жерде камера хранениеси болуш керек, мунун температурасы мынча болуш керек. Ал жерден арабага салганда, араба менен бул жактан бул жакка алып өткөндө мындай болуш керек, асты тегиз болуш керек. Бал өзүнүн сапатын жоготкойбош үчүн температурасы бат көтөрүлүп же бат түшүп кетпеш керек. Ал катуу силкинбеш керек дегенге окшогон стандарт бар. Ошондой стандарт бизде төрөт үйүндө дагы жок. Опоңдоп, чычаңдап, мына окшогон жерде эптеп басышың керек. Коляскадасыңбы, реанимациялык абалдасыңбы,
ар бир кыймыл сен үчүн катуу болуп атабы айырмасы жок. Мына дуалдардын монтип сыйрылып түшөйүн деп калган мына. Мунун куралы. Мындай дуал азыр мындай кээ бирлердин атканасы азыр мунун дуалы мындай болбой калган да, мындан тегизирээк болуп калган. Мисалы мен азыр ойлойм да, мисалы Зулушевдин азыр баягы атпак го, ошол атпаккан атканасынын дуалы мындан тегиз болсо керек, мындан жакшы болсо керек дейм да. Нарындын төрөтканасына караганда Зулушевдин атканасынын эшиги мындан көрө жакшы болсо керек, мындай болбойчу. Бул эми бир эле Зулушевга тиешелүү эмес, бүтүндөй эле Кыргызстандагы жетекчилердин. Муну бурчун карагыла. Бүт көркү, бүт кооздук ушул. Муну карагыла. Мына жакта шкафтардын абалын көрсөңүздөр болот. Эки көз калыптыр, эки көзү жок. Эми кыскасы ушул. Жанагы нарындагы төрөт үйүнүн полу. Бул жак родильный зал деп коет экен, ошо төрөтканасы экен. Наркы жакта жанагы төрөттөн кийинки өзүнө келтирүүчү жай. Анан ушу родильный залдагы мына полдун абалын караңыздар. Скотчтой бериптир, мына скотч. Улам жаңы скотчтоп коет экен, скотч баягы жешилип кетет экен, кайра скотчтоп коет экен. Мунун бир эменин кыркындысын алып келип, муну чаптап, муну дагы скотчтоп коет экен, бул дагы жыртылып кетет. Мунунда болсо бечара жанагы ботинка чаптагандай кылып эле эптеп, муну дагы чапташыптыр. Эми муну бирөө келип ремонт кылып ушинтип чаптап берип аткан жок да. Муну менин оюмча ушул жердеги врачтар өздөрү, медсестралар мына жер чаптап койчу бирдеме кылып дегенден кийинки ушу скотчтоп чаптаганы ушул да. Себеби ушуга аргасыз булар. Биз прокуратура куруп атабыз, биз соттордун имараттарын куруп атабыз. Бирок биздин эмебиз ушул чаптап коебуз, скотчтоп коебуз. Кардиотокография деп коет. Бала менен эненин состояниясын. Бул көп нерседе врачтын көзүн ачат окшойт бул өзү, Эми айбай эле жардам берет. Ошол мындай наугат бир нерсе кылбастан мына билип. Жок, биз наугат эч нерсе кылбайбыз да медицинада. Жок, эми мисалы жок, бул нерселер жок болгон болсо анан температурасын карап. Бул бизге аябай эле жардам берчү аппаратта. Бул азыр ошол биринчи этаждан мына экинчи этажга көтөрүлүп аткандагы жагы да, ушул нарындагы оорукананын. Айнекти бирөө таш менен урганбы, бир нерсе кылган, бул сынган. Бечара ушу жердеги медсестралар чыгып, ошону мынантип скотчтоп койгон. Болду, тура берет. Болгон бир кабат айнек экен. Азыр биз айланып дагы абалын көрсөтүп берели. Анан дуалдын абалы ушул. Мына жерде аркыраган шамал кадимкидей суук көрүнүп турат да, ошо суук экен сезилип турат. Бул азыр кыш эмес, кыш келек азыр сентябрда турабыз. Сентябрда ушундай. Реанимация бөлүмү дейт, мына жандандыруу бөлүмүндө алып келишет да. Ушунчалык суук. Билбейм кышта кандай ысыйт бул. Нарындын суугун өзүңөр деле билесиңер. Мына дуал ремонт көрбөгөнүнө мен адашпасам мен болжолдоп айтып атам, 30 жыл болгон да. 30 же 40 жыл болгон. Мен кайра айтам, азыркы чоңдордун атканаларынын ремонту мындан жакшыраак да. Эшиктеринин абалы мындан жакшыраак. Мына эшиктерди карагыла. Мына дуалдар көчүп түшөйүн деп калды. Буга анан кийин мынтип ошол жанагы чет өлкөлүк донорлук уюмдар мынага окшогон бир брошюраларды чыгарып берип коюшат, ошону алып келип чарада билип коюшат. Болду. Биз өзүнчө улуу кыргыз, кыйын кыргыз, акылдуу кыргыз боло беребиз го. Бирок мынага окшогон кагаздын бири дагы кыргыздын акчасына чыкпайт ушул. Кайра эле келип ошол ЮНИСЕФ, ЮСАИД, ПРООН дагы эмне ушуга окшогондор чыгарышып анан муну илип алгыла, муну керек, муну эскертип тургула деп ошого окшогондор таратып беришет. Бул дагы ошол жанагы азыркыча айтканда батыштын акчасына чыгат ушулар.
эл мына жакта отуруп алып уу деп кыйкыра беришет, а буларга ушул керек. Анан ушуну илип коеюнчу деп илип жок дегенде мунунун көркүн кичине бир жашырып коюш үчүн дагы ушуларды илет да, ушул керек да. Бир жагы маалымат да. А мынау лифттин иштебегенине бул кыйла жыл болгон окшойт. Бул лифт чаңып кетиптир, мынау желе басып кетиптир. А бирок лифт иштебейт, а бирок бул жердин төрөт үйү 3-этажда. Сенин сууң кетип атабы, сенин каның кетип атабы, баса албай сүйрөлүп калдыңбы, айырмасы жок. Анан эми дагы бир эмени карагыла. Бизде архитекторлор бизде гениалдуу, кыргыздын гениалдуулугу ушунда да. Лифт турган жерге мындай кылып турба коесуң да. Бул мун үчүн мындай кандай десем, мун үчүн кыргыз болуш керек да, кыргыз болуп төрөлүш керек да. Башка мисалы орус же немис болуп төрөлүп калган болсоң, ушундай кыл десең, ошол жерде давлениеси көтөрүлүп өлүп калса керек ушундайчы. Кызыл жанып, кантип депчи мындай, кандай боло береби ушундай депчи. Мына бул азыркы картина, бул биздин картинабыз. Бул биздин азыркы абалыбыз. Бул терезенин жуулбаганына, тазаланбаганына бир нече жыл болгон, желе басып кеткен. Ушул эми бүт биздин көркүбүз, бүт биздин жанагы эмебиз ушул. Эми муну эптеп ушул пожарный деп жасап коюшуптур. Бул жерде эмне бар эми? Пожарный жанагы гидрант жок. Эми ушул күрөк менен ломду коюп коюптур, анан мунуларды коюп коюптур. Булар азыр срогу барбы, жокпу, иштейби, иштебейби, мында Кудай билет. Эжеке, кышында мына отопление иштейби, иштебейби? Иштейт кышында. Анан лифттен үмүт үзүп койгон окшойсуздар, а? Лифт иштебейт деп анан мынтип турбаны ушинтип коюшуп окшойт да. Ушундай эле турба дегендей. Лифт көп болду, мен келгенде иштебей. Ошондо канча жылдан бери иштебейт? Ошону мен тоштура билбейм, мен 5-6 жыл. 5-6 жылдан бери. Сиз келген 5-6 жылдан бери иштебей турат. Бул музей. Билбейм ошо. Бизде мурда лифт болгон дегендей. Бизде эле мурда баягы вилка менен этти вилка менен жечүүбүз деген сыяктуу. Ошо лифт иштебей турат. Мен ошо иштегенде көрүлөтүн да. Иштегенчи мен иштеген анан. Азыр бизде кыргызда мындай экен да. Бул лифтти оңдоп койгонго караганда, муну ремонт кылганга караганда, муну тосуп эле мына жерге ушул отопление зарылбы, ке отопление кылабыз деп эле мынтип отоплениенин трубасын тартып койгон жакшыраак экен. Аялдардын баары эле жеп жеңил боло бербейт өзү. Айрыкча төрөткө келгенде аял семирет, салмак кошот. Андан сырткары ичинде чилкейип жанагы бала болот. Андан сырткары жанагы суусу болот. Ошону менен алганда бир аялдар деле билинбеген менен 100дүн арақ бирагында болуп калат. Эми элестеткиле, 100 килограммдык аялды денени мына 3-этажда турабыз. 3-этажга алып чыгыш, же болбосо 3-этаждан алып түшүш, реанимацияга же башкага. Мына жерлерден ушул мынтип жанагы аны менен жок эле дегенде ушул аябай күчү бар келишкен жок эле дегенде бир 4-5 эркек киши насылка менен көтөрүп чыгыш керек. Биз ушул азыр мен 4-этажына чыктык эми. 4-этаждагы абал ушул экен. Каралбай калыптыр, лифттин өтө берейин мен мына жакта. Мына 20-30 жылдан бери иштебей турган лифттин мына кыймылдаткычы ушу жерде экен. Анан дагы жакшы темирге алып чыгып сатып беришпептир. Турат экен ушу бойдон. Бул жактагы шиттин ичин терип, жанагы жулуп бүтүшкөн окшойт. Шитте эч нерсе калбаптыр, шиттин коробкасы гана калыптыр. Баарын сатып бүтүшүптүр. Муну ачып жаап деле койгон. Жок, эшигин дагы суруп сатып берген кыскасы. Муну сваркалап коюшуптур, эч ким кирбесин деп. Бул жагында эмне бар экен? Жа чатыр экен эми. Чатыры эми көчкөндөрдүн мекени болуп калыптыр бул. Бул деле эмеси чатыры деле жакшылап жабылган эмес окшойт. Чатыры мына жагы ачык экен. Бул деле эртең кышта нарында кар көбүрөөк жаай турган болсо, бул жака жаан көбүрөөк жаай турган болсо, бул жака түшкүдөй палаталарга.
Эгерде өзү негизи имараттын эшик терезеси жакшы болсо, эшик терезеси жабык болсо, анан ичи жылуураак болот да. Болгондо дагы бул эшик терезесин жаап, кымтылап туруу нарын үчүн өтө маанилүү. Мында бардык жери аңырайып, ар жерден ушул жанагы тешип өткөн, көзөп өткөн шамал ар жактан шамалдын жолдору бар экен, турат ошентип. Анан муну караңыздар, эмен низдерин. Бул чатыр деле жакшылап жабылган эмес окшойт. Муну үстүнөн суу тамат экен. Бул жакында колдон чыга турган болуп калыптыр. Имарат өзү жаман эмес өзү. Балким бир офис кылганга, балким бир мектеп кылганга, же балким бир бала бакча кылганга жарай турган жакшы эле имарат. Болгону колдон чыгарбай, муну эми жок дегенде ошол чатырын жакшылап жаап, кармап туруш керек да, эми жаңы имарат салынганга чейин жок дегенде. Азыр бул эмес, мына жакта эски Союздун маалында ошол бүтпөй калып кеткен экен, ошол бойдон калтырып коюшуптур. Ошодон бери 20-30 жыл болсо, 20-30 жыл жамгырдын, кардын, күндүн астында ошол жагы туруп, бүтпөгөн жагы турат экен. Мына азыр жүрүңүздөр, көрүп берем. Эми бул жака чыктык. Чыккандан кийинки мен ушул оорукананын жалпы абалын көрсөтүп берейин баштап. Анан башкасына өтөлү. Мына чыктыңыздар, ичинде бир отургуч жок. Мына сыртында бир отургуч жок. Эми мына жакта топ-топ болуп эркектер отурат. Топ-топ болуп баягы аялын күткөн, келинин күткөн эмелер бар. Ошолордун баардыгы отура турган жери жок да. Анан кийин эми бизде өзү негизи мына насылка боюнча. Азыр ага өзүнчө келебиз. Мына бул жакты кара. Бир отургуч жок. Наркы жакты кара. Бир отургуч жок. Эми жок дегенде эми бир отургуч кылып коюш үчүн эми нарындын баягы менмин дегендери жанагы жок дегенде ошол жерге билбейм эми оорукана кылбасын, оорукананын акчасы жок болсун. Эми отургуч кылып коюш керек дегенге беседка, скамейка кылганга көп акча кетеби эми. Үстүн мындай эметип бир. Же нарындыктар ошончолук байып, элдин баары эле машинасы менен келип калганбы? Ошондо деле мындай керек да. Анан мынау эме боюнча. Мунунун градусун мен түшүнбөйм да, ушул жана насылка менен чыга турган жердин. Муну же кылыш керек, же кылбай эле коюш керек да. Маскара кылбай. Бул өзү 12 градус дейби, ошого окшогон жанагы өзүнүн градусу бар да. Бирок анын Кыргызстанда мен билгенден өзүнүн ГОСТу жок экен. Алиге чейин биз кыргыздар жанагы ушул бирөөнүкүн көчүрүп урдап келип болсо дагы мындай болуш керек, мынча градустан бийик болбош керек дегенге окшогон стандартты бекитип кое элекпиз. Ошого эч кимдин колу тийбей жүрөт. Анткени бардыгыбыз депутат болуп атабыз, бийлик талашып атабыз. Ошол. Азыр силерден эмне болуп атат азыр? Азыр биздики ошо давлениясы көтөрүлүп келгенде ошо булар. То есть аялыңыз? Больницага барат деги баа көрүнүп турат го. Ошол жака барса эле давлениясы көтөрүлүп, анан скорый менен бияка келишет. Бияка келгенде эле мага чалды. Давлениям көтөрүлүп ушундай вызывающий берип атышат, короче. Төрөйсүң. Төрөттү чакыра тургандары. Төрөйсүң дешти деп, төрөтөбүз деди. Канча айлык эле? Срок жеткен беле? Срок аз калган, почти жетип калган да. Сроктон дагы уже келинчегим айтып аткан 3 башка айтып атат деп. Башта орутуп атышат уже депчи. Ошентип атышкан. Срокту да ар кандай ат. Өзүм мемен боюнча ошо 1 жумада айтып аткан, 1 жумадай калды деп. Азыр эмне болуп атат? Азыр болсо инсульт алды, комада. Комада тиги вызывающий сайбаш керек болчу экен, короче. Ийиндирип төрөтпөш керек болчу экен. Азыр мээден ошо эме тамыры жарылып эме болуптур, ошо комада азыр. Оор состояние аябай эле. Анан имиштер да болуп атат. Дары-марын баарын өзүбүз алып сайып атабыз деп. Бүт досторум бүт Бишкектен күнү түнү менен барып келип алып келип атышат. Арт-артынан. Канча сомдук дары кетти? Эмне дарылар кетти? Биякта жок дарылар экен байке. Ар кандай экен байке баалары. Канча сом кетти? Ал деле байке анын акчага деле эметип элекпиз. Негизи да? Кетти го байке, ошо келинчегим туугандары да алып атат байке. Көп эле кетти. Кайын журтуң? Кайын журтубуз. Кан-пан эме кылып атабыз ошо. Бишкектен алынып атып эле. Бияк аптекалардан издегиле деди, бияк аптекалар вообще нарын боюнча ачпай коюшту байке. Түнү? Түнү ачпай коюшту. 2 аптека ачты нарын боюнча. Бар бекен алар? Жок экен. Биякта эме эле окшойт байке. Витаминдер эле сатат. Ошонун тизмеси барбы сизде? Муну дарыларды алып келе берген дарылардын тизмеси? Мына жөн эле элементарный бир
Кагаздар чыгып эле атат го. Бул бир эле эме болчу да. Бул кандын эмеси же эмне экен? Мо деген көччү түндө эметтик. Бул мындай эле хлорид, калий хлорид деген эле дар экен. Элементарный ушул жок экен да байке. Бул канча экен? Жөн эле мындай сыяктуу эле дар экен пайда. Ушул жок экен, именно ушул жөнөкөй эле дар деген да. Булчу? Бул кан алып келгенбиз Бишкектен. Канды да көп. Кан бул жерде жок бекен. Мына кан борбордо Қан борборунда бар экен, бирок дефицитке жетишпейт экен. Анан Бишкектен алууга туура келет экен да. Анан биздин ичибиз күйгөнү жакшынакай турган келинди ошо шалаакылык кылып, мисалы вызывающийди сайганга болбойт экен, протокол боюнча дарылашат да нечте төрөтчү. Булар болсо протокол боюнча дарылабай, вызывающий дарыны сайып салды. Келин төрөдү, төрөгөндөн эле уже 220-га чаап кетти давлениясычы. Кан басымы жогорулап, месине уже кан тамды да. İçin kүйөттü. Kança жашта элекен? Жерин гүл болот 88-жылга. Жаш турбайбы? Жап-жашта. 30 канчада болуп калат? Өзү сонун эле жүрчү, ден соолугу жайында болчу. Анан Бишкектен да врачтар келди. Элементарный томографиясы жок. Эчтеке кыла албайсыз деп колдорун кушуп туруп кетип калышты да. Анан жакын адам болсо айла жок тагдырга баш ийип эле отуруп калат кесип. Мыш ыйларлык да ал. Азыр абал кандай азыр? Азыр комада жатат мына. Эч нерсени билбейт. Эчтеке жок комада. Оор Өлүм менен өмүрдүн ортосунда да азыр. Оор ошо. Кара атасы атышат да. Мисалы, элементарный жа хлорид калия 4%. Нарым боюнча жок экен. Болор болбос бир 200 сомдуктары да. Нарым боюнча кылдырып кетти аларчы. Алар деле жок биякта. Бияктан болгон эле бир эле гель алынды байке. Именно бир эле дары чыкты бияктан гель. Кетет кесиңди байке. Кандан бери Бишкектен ташып келсек. Же дарыбыз жок нарында. Не деген жаш болот бул? Региондорду өнүктүрөбүз дешет анан. Амандыгыбызды тилеп эле жүрөбүз да байке. Региондорду өнүктүрүп атпайбы? Өнүктүргөн ушулда. Региондордогу жанагы улуттук коопсуздук кызматына үй салып берипти. Мына заңгырат салып койду, жакшы эле өнүктүрүп атат. Мына УКМКны салып атат, прокуратурага, сотко салып атат. Мына больницабыз болсо, мына чатыры сон, мына суулар агып атат. Өнүгө эле атабыз жакшы эле. Туура эле нукта бартабыз деп ойлойбуз да. Азыр биз ушул Нарын областтык кан борборуна келдик. Кухня дейт. Саламатсыздарбы? Жетекчилигиңиздерге келдик эле. Ыдырыс Исахов деген келиптир да. Эркин журналист Ыдырыс Исахов деген келиптирсиз. Мага ушул кан боюнча азыр мисалы бир жигит айтып атат. Мен кечинде жанагы аялым комага түшүп калды, мына төрөт үйүндө. Канды Бишкектен алдырдык дейт да. Эмне кан алдырдыңар? Билбейм, эмне кан. Бизде болгон биздин өзүнүн Нарын областка тиешелүү эмне заявка келсе беребиз бар. Эгер биз жасай албай калсак анда Бишкектен алдырышат. То есть сиздер эмне жасай албайсыздар? Ошол кандан жасалган тромбоцит масса деген бар да. Ошону алдырыш мүмкүн да. Бизде андай аппарат жок, жасай албайсың да. Тромбомасса деп жаза албайт бизде. Алкапка чейин сакталбайт да, ошон үчүн. Ал сакталбайт да. Бирок ошондо деле жасай турган аппаратыңыздар барбы өзү? Андай аппарат жок бизде. Только аны Бишкектен РЦК жасайт. Тромбомассаны азыр бөлүп чыгара албайсыздар. Жок, биз эр масса, СЗП деп экиге бөлөбүз. Тромбону чыгара албайсыздар. Андай чыгара албайбыз. Аны Бишкектен жасайт. Бишкек менен мына жердин аралыгы канча эле? Километрби? Эме да. 300 километр чыгат. 300 километр болот да. 300 километр 6-7 сааттык жолда тура. Андан алып келенге болбойт. Аны жасагандан кийин сразу куюш керек да. Анан кандай болот? Анан бул жакта адамдар өлө береби, кандай болот? Кандай болот? Анда ошол 300 километрден алып келе албаса, аны эрте бияктын өздөрүнүн заведующийлер өздөрү сүйлөшөт. Кандай кылып келишти? То есть азыр сиздерде жанагы өзү негизи мен ошон үчүн айтам да. Ошол канды, мына кан борбор деген нерсени жоюп салыш керек да, аны частный кылып салыш керек да өзүчү. Алар өздөрү канды алып келип, өздөрү аппаратты алып келип, өздөрү эле тромбомасса, анан эрмасса, дагы кайсы масса эле ошондой кылып туруп өз-өзүнчө бөлүп канды кадимгидей сата башташат.
А бул жерде мындай чиновничий жанагындай мына мен берем, мен кан менде гана бар деген сыяктуу мамиле болуп калганбы дейм да. Менде гана биз болгон даярдаган продукциябызды беребиз. Сиздер жаңы жанагы ал баягы тромбо массаны чыгара турган аппарат бул өтө кымбат эмес да. Жок, кымбат турат. Ну 10 000 доллар турсун ашып кетсе. Андай дагы эмес да. Аны бекер алып келип беремин деген дагы мекемелер бар да. Бекер мен ушуну угуп жүрөм. Мен сага ошол тромбо массаны бекер алып келип беремин. А сен болгону жанагы эмени гана сатып аласың, жанагы тышындагы баштыгын сатып аласың. Мага аппараттан пайда түшпөйт, мага ошол жанагы тышындагы пакетин саткандан акча түшөт, менин пайдам ошол деген бизнестер бар, бизнесмендер бар. Чет өлкөлүктөр. Алар алып келип коюп берели ушул аппаратты. Сен чыгар каныңды. Болгону мага менден жанагы пакетин гана сатып ал деген эмелер бар. Ан үчүн ну пакетте эми 200 сом болобу, 300 сом болобу, ошону саткан болсо, ошонун акчасын тигиге берген болсо, ошол менден сатып алса эле болду деп атат эми. Аны бирдемеге баштыкка саласыздар да аны. Ооба, атайын гемокондор бар да. Ооба да. Ал айтып атат, кандын ошол жанагы Аны да атайын өзүнүн сактаган жайы, температурасы болуш керек да, аны мындай эле киши алып сатып куя албайт. Ал жерде эмне ал эмне холодильник эмелер жок. Бүт өзүнүн сактаган аппаратуралар бар. Эми ал акчага келе турган нерсе да, табыла турган. Аны мындай жерде пайдаланганга, жасаганга болбойт да. Кандай жерде болот экен? Атайын ушундай мекемеде болуш керек да. Эми мекемени ачат да, ачса болот да. Азыр мамлекеттин мекемесинен чоңураак мекемелерди частныйлар ачып коюп атпайбы? Мындай ача албайт дейм. Неге ача албайт? Азыр ача албайт болсо, макул ушунчалык сиздер кыйын жанагындай экенсиздер. Анда ушуга бир ошол керектүү канды бир адамга бир келин ушундай болуп атса, ошону таап бере албай атсаңыздар, анда сиздердин эмне керегиңиздер бар дейм да. Мисалы сиздерди багып отуруштун экен. Жок, ал эмне боюнча кайрылып атасыздар негизи? Качан кече саат канчада кайрылдыңар буларга? Врачтар өздөрү алып болду байке, 2 жолу келди да. 2 жолу келди. Мына Машина келип кетти байке. Б3 дейт. Бул эмне деген бул? Тромботистарная масса 3-чү группа 3 доза дейт. бизде дефицит да бар. Айла жок, Бишкектен алдырабыз. Бишкектен кантип алдырасыңар? Аны атайын эме бир муздак эмеде хранить этиш керек. Чайкап келиш керек. Ал келгиче ошо атайын аппарат менен чайкап келиш керек да. А бул кайсы күнү суралган числосу жок, муну ким берди сиздерге? Мына 22/09 мына 1-сентябрь деп атат. Көчөмөн Бул мо экинчи келгени. муну Бишкектен алып келдиңиздерби? Андан мурункуста Бишкектен келди. Анга Берки эжелердики деле Бишкектен келди, алардыкы деле. Байке өзү барып алып келди. Дагы бир эже комага жатпады эле анда. Алардын дагы бир Канды канчага бересиздер аны? Кандай канчага? Биз кайсы күнү түнү болсо эле бере беребиз. Акысызбы? Акысыз эле бере беребиз. Бирок Ордуна кан алып кел деп. Ордуна донор тапшырышат кайра. А булар кана ким бирөөнү алып келдик деп атпайсыңар? Алып келсек албай койдук. Мына бүгүн тапшырбадыңарбы? Бүгүн 2 эчем болчу экен, чакырып аттыктан анан 2 эчем туулган чыккан жора жолдоштор. А эгерде кан бере албаса канча сом бериш керек акча? Только кан. Канга кан эле тапшырат. Бир доза алса, бир доза берет. Бул кан бардыбы негизи? Каяка? Мындай кан Бул бар. неме турат, тромботистарная масса. Ошо бизде аппарат жок да бул. Эми келгиче аппарат менен алып келиш керек да. Өзү кандын ошол канча түрү болот? Ошол буга керектүү тромботит жана эр масса, СЗП. СЗП деген эмне эле? Ошол эр массаны экиге бөлүнөт да, анда өзүнүн эмелери бар. Болгон жасайсыз, только могул жаза албайт да бизде. Эгерде сиздерде аккан болуп калган болсо, 1,5, анда Бишкекке барат. Бишкекке барат. Бул жерден жардам бере албайсыздар. Жактан врачтар билет да муну. Бизден эмнени сураса биз беребиз. Биз эмнени жазасак ошону беребиз. Эмнени сураса беребиз дейсиз, кана сураган бере албапсыздар го Бишкектен. Бул ошол аппарат менен жазап алып келиш керек да муну. Макул болот. Мына көрдүңүздөр да, бул айтып атпаймынбы? Баягы эми ошол 8-те тапшырдыңыздарбы? эми алып берсе жакшы болмок дейт, туура. Эми бир жагы жакшы болмок, бирок экинчи жагы ошол кадимки эле кандан ошол тромботитти өндүрүп алуучу, бөлүп ала турган жабдык бар да. И ошол нерсе бул жерде жок экен. Анын айынан өзү негизи ошто деле жок. Бар болгон менен ал мындай эффективдүү кылып чыгара албайт. Мисалы бир адам кан тапшырса адам, ошодон көбүрөөк ошол жанагы тромботитти өндүрө турган аппараттар бар. Бирок ал билбейм, бизде ошто дагы жок экен. Бул жакта такыр эле жок экен ал. Тромботит десең жок дейт экен, бар. Бишкекке бар деп коет экен.
Бишкектен ошо 7 сааттык жолду анан аны монтип чайкап алып келишиң керек экен, монтип кыймылдатып улам. 93-жылы салыныптыр. 93-жылкы имараттар өзү жаңы эле деп эсептелет өзү негизи. Себеби мунун ошол убагында чатырын деле жаппай койгон окшойт. Карабай деле койгон окшойт. Ошодон бери анан жатып колдон түшүп калгандан анан бир кайра колдонуп башташканбы иши кылып. Азыркы абалы ушул. Мына ошол эле оорукананын мына арт жагы экен. Мен бизде мындай бир башкарууда акыл эстүүлүктүн таптакыр аасы дагы жок да, эч нерсеси жок. Мына имарат турат. Муну жакшылап ремонт кылыш керек. Бул айда эле имарат боло турган. Андан сырткары мына жакта имаратты ошол Союздун малында куруп бүтүп эле бир 80-90%ке, 80 дебейин эми бир 50-60%ке бүтүрүп коюптур. Болгону азыр ошол үстүнө жанагы жыгачын тартып, стропилаларын тартып, чатырын эле жаап коюп, астын ремонт кылып, уже кире берсең боло берет да. Эшик терезесин коюпчу. Актап шыбап. Жок, биз жаңы имарат курабыз, жаңы эме курабыз деп отурушат азыр. Бизде анан ремонт кылганда бизде бир жакшы бир нерсе бар да. Биздикилер ремонт кылышат. Ичин сыдап коюшат, сыртында мынага окшогон нерселер, мына ушуну жакшылап, мындай ремонт кылып, тышын деле ремонт кылып койсо эмне болот? Күнөө болобу? Шарият бузулуп калабы? Ичи көрүнбөсө болду, ичин эптеп сырдап актап койсоң болду. Бардык алмашкан терезе болгон болсо, кайсыл терезе алмашкан болсо, бардыгынын сырты ушундай экен. Мына жактан өзү тетигин караңыздар. Мына слифти эптеп кылышыптыр. Ошонун аркыны бирөтөлө оюп жок кылбасын деген окшойт. Ал слифтен мына жактан суу агып отуруп, наркы жакты жеп, ошол бир капталын жемирип алып түшө турган болуп калыптыр. Ушинтип отура бере турган болсок, биз кыргыздар жаңы имарат сала беребиз, аны сапаттуу кылып салбайбыз. Анан ушинтип дагы жаңы имарат сала беребиз, жарым-жартылай кылып, чалап бучук кылып калтырып кете беребиз. Мына караңыздар, бул өзү дээрлик бир 70 сантиметрлик дуал окшойт. Бул нарындын шартында аябай эле керек, аябай эле зарыл го дейм, туурабы? 70 сантиметрлик дуал. Муну азыр танк менен сүзсөң бузалгыдай эмессиң. Ушунчалык мындай жакшына сапаттуу курулуп келаткан нерсени ошол убагында калып кетиптир, болду, ошо ойдон калтырып коюптур. Эми кимге кирпич керек болгон болсо, бир 5 кирпич алып кетейинчи ушу жерден деп жетпей калды эле деп отуруп ушуга келгенбиз да. Мына дуалдын энин караңыздар. Муну танк менен бузсаң да бузулбайт, бирок жамгырга, карга таштап койсоң акыры бузулат. Дагы бир 5-6 жыл турса бузулат бул. Суу жейт, жок болот. Мына адатта билесиңерби, өзү 1,5 кирпичти мындай сыртына барат. Нарындын ичинде 1,5 кирпичтик дуал, бул ичинде межкомнатный дуалы 1,5 кирпичтик экен. Мына жагы жок эле дегенде бир 2,5 кирпич окшойт. 2,5 кирпич экен, ооба. Ушунчалык чоң ресурс коротулуп, ушунчалык сапаттуу эле жасалып аткан нерсе бүтпөй калганы үчүн гана, бүтпөй калган күнөөсү үчүн гана ушул ташталып калып атат дагы. Азыр биздин чоңдор так, эми биз жаңы имарат салышыбыз керек. Бул имарат эскирип калды. Ошон үчүн эми жаңа акча бөлүшүбүз керек, анын үчүн жер бөлүшүбүз керек. Тендер өткөрүшүбүз керек деп отурушат. Болгону мынанын үстүн чатырын жаап, мынанын эшик терезесин салып, мынаны бир имараттай эле кылып коюш керек, ошол өз негизи. Бул турат. Наркы жакта дагы бир имараты жатат. Мынантип. Үстү ошо чатыры жабылбаган бойдон. Бул калыптыр, монда бир кичинекей бөлүгү. Бул дагы жатат. Биз өзү мындай жазалоочу, демократиядан алыс, демократияны таптакыр жактырбаган, демократиянын келишинен ушу бөчөдөй корккон мамлекетпиз. Анын далили мына. Бул биздин төрөт үйүбүз. Бул нарын шаарындагы төрөт үйү. Ооруканасы. Анын абалы ушул. Анын мына жагы бүтпөй жатат. Ташталган бойдон. Ошо 93-жылы бүтпөй калып кеткен экен, ошо бойдон калыптыр. Мунун чатырын жаап койгонго киши табылган жок. Мунун ичи азыр эми көрсөңөр мышык ыйлайт. Анын ичинде төрөт үй дагы бар, жандандыруучу бөлмөсү дагы бар, балдары дагы, гинекология жана башка бардыгы бар. Бул
Бул жаркыраган имарат бул улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлерине берилген үй. Биз шартты күч кызматкерлерине гана түзүп атабыз. Биз милицияга шарт түзүп атабыз. Биз улуттук коопсуздук кызматына шарт түзүп атабыз. Биз прокуратурага шарт түзүп атабыз. Прокурорлордун айлыгын көтөрүп атабыз. Алар үчүн жаңы үйлөрдү куруп атабыз. Алар үчүн жаңы имараттарды куруп атабыз. Мындай кылып улуттук коопсуздук кызматкерлеринин кызматкерлерине жаңы үйлөрдү куруп атабыз, жаңы имараттарды салып атабыз, айлыгын көтөрүп атабыз. И прокуратура кызматкерлерине. И милиция кызматкерлерине. Себеби бул эмнени билдирет? Бул баягы мен өзүмдүн бийлигимди коргойм, мага бийлигим гана керек деген бийлик ушундай кылат. Бийликти коргош үчүн күч керек. Ошон үчүн күч кызматкерлерине күнү түшөт, ошон үчүн күч кызматкерлерине гана жакканга аракет кылат. Ал элге жакканга аракет кылбайт. Ал төрөттүн шартын оңдоп коелу дебейт. Ал билимди берүүнүн шартын оңдоп коелу дебейт. Дебейт экен көрсө. Мына азыр бул далил, мына көргүлө өзүңөр. Бул имарат эмне? Бул улуттук коопсуздук кызматына салынган имарат. А бул имарат эмне? Бул ушул төрөт үйүнүн имараты. А бул эмне? Ал жакта ичинде адам батпай отурат. Ичинде шарт начар. А бул жагына келсеңиздер, мына бул бүтпөй турат. Бул бүтпөсө бүтпөсүн, бул жамгырга, карга чечилип жок болсо жок болуп кете берсин. А бирок бизге азыр улуттук коопсуздук кызматына жакшына үй керек. Анткени алар эртең бийликти коргоп берет. Мына бул Атамбаевдин маалында башталып, Сооронбай Жээнбековдун маалында бүтүп элге берилиптир. Азыр эми ошол эле саясат, мисалы Бакиевдин маалында ошондой болгон, андан кийин Атамбаевдин маалында ушундай болду, андан кийин Сооронбай Жээнбеков улантты, аны азыр Садыр Жапаров улантып атат. Азыр ал дагы ушул күч кызматкерлерине жагынып атат, алардын айлыгын көтөрүп атат, алардын имаратын салып атат, алардын үйлөрүн куруп берип атат. Ошол эч нерсе өзгөрбөдү го дейм мен. Же өзгөрдүбү?